Gelinim özü törөптүр. Сроктон өтүп келген, суусу аз какана суусу. Аталган арыз боюнча тергөө ыкчам тобу тарабынан окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, Динара Мамашеванын ай күнү жетип өтүп кетсе да Жалал Абад облустук төрөт үйү анын төрөтүн кабыл албай палатага жаткырып коюшкан. Натыйжада аял жалгыз суук бөлмөдө көз жарганга аргасыз болгон. Дарыгерлерди чакырса да келбей койгондугун жабырлануучулар айтышат. 9-унда келген. 9-унда келип, анда мурун дагы келген. 2-3 жолу келгенде сурооңорго жете элек экенсиңер деп кайра 2-3 жолу кайтарганда, кой мындай болбойт деп бияка жөнөткөнмүн мен. Боптур деп алып калыптыр. Алып калып ошо күнү таң аткыча толго татыптыр. Анан эртең менен саат 8-де дагы жарым саат убакыт бар деп чыгып кетиштир. Ошо менен келиним өзү төрөптүр. Өзү эме жатаканасы дагы суук экен. Мындан улам жаңы төрөлгөн наристеге да энеге да өз убагында медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес. Жарым сааттай кароосуз калган эне балага дарыгерлер кеч келишкен. Ымыркай абалы оорлоп жандандыруу бөлүмүнө түшүп калган. Мамашеванын жакындары мунун баарына дарыгерлердин шалаакылыгы себептешет. Же балама айтпаптыр, же мага айтпаптыр. Кече наристе неберем ооруп калганда анан айтып атпайбы келиним. Ушундай болду эле, көп кылчылдап дагы суукта калдык. Азыр келиниме муну кол иштебей калыптыр, көтөрүлбөйт, ооруп атат. Баланы ошо төрөгөндөн кийин 2 сутка дагы карабаптыр. Түнү менен ыйлап чыгыптыр. Бала ошо күнү дум чыгып эмбептир ошо күнү. Детский врач келдиби? Жок. Детский врач карадыбы баланы? Жок. Анан бала ооруп температура болуп калганда, анан детский врач 2 күн, 3-чү күнү анан бул жактан врач чакыртыптыр. Анан келип, бул пин дейби, эмне деген ушундай төрөлүптүр го. Буну бияка жаткырыш керек деп анан кийин реанимацияга алып атпайбы? Деген менен төрөт үйүндөгү дарыгерлер бул айткандарды төгүндөйт. Ымыркайдын жандандыруу бөлүмүнө түшүп калышына эненин кош бойлуу учурундагы ден соолугу таасир берген. Ал күнү 20 төрөттөн ашык төрөт болгон, эртең менен багы катары 2 родзал төрөп калган вакытта, акушерка бир родзалды карапулга келгенче пеленка алып келгенче аял төрөп калды. Бирок аял баласын жерге жыгылды, анан кийин жараталды деген туура эмес. Аял кроватьта жатып эле төрөгөн. Ал жерде аял айынан өтүп, сроктон өтүп келген, суусу аз какана суусу ошо переход анан маловодие деп жаткан патологияга жаткырылып, төрөткө даярдалып, заранее керекшүү жасап анан родзалга которулган. Бул баланын азыркы состояниясы 2 күн 3 күндөн кийинки осложнение берген состояниясы эне ичиндеги жүргөн кездеги баланын өрчүгөндөгү патологиясы. Ал төрөткө байланыштуу эмес. Бул иш боюнча жабырлануучу Динара Мамашеванын жолдошу Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Азыркы учурда окуя иликтенип жатат. аталган арыз боюнча тергөө ыкчам тобу тарабынан окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, тиешелүү материалдар топтолду. Бул боюнча топтолгон материал Жалал Абад шаардык иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоолуктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 152 беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылган. Учурда өндүрүш ишинин алкагында тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Учурда жандандыруу бөлүмүндө жаткан Мамашеванын кызынын абалы орто деп бааланууда. Ал эми мында тургандарда төрөт үйүндөгү дарыгерлер келген кош бойлуу аялдардан социалдык абалына карап мамиле жасашат деген даттанууларын кошумчалашты. Жабырлануучулар учурда шалаакылык жасаган медициналык кызматкерлерге чара көрүп, Ымыркайдын ден соолугуна көз салуусун талап кылууда. Белгилей кетсек, аталган Жалал Абаддагы областтык төрөт үйүндө күнүнө болжол менен 20га жакын наристе жарык дүйнөгө келет. Областтын аймагында былтыркы жылы 27318 ымыркай төрөлгөн. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.